алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 2018 жыл 28 декабрь. Кудай буйруп Өзгөн шаарына келдик. Өзүңүздөр Алтын эжени тааныйсыздар. Бизге 2017 жылы кайрылган, бизге тизмеге турган биздин коомдук бирикмеге. Анан ошентип күндөр өтүп эже ооруп, бөйрөгү шишип, анан ушул Өзгөндөгү бир туугандарына келип, азыркы учурда ушул өзүнүн бир тууган агасынын үйүндө лечение алып атыптыр. Ошко барып лечение алып келип турат экен. Анан ошого биз келдик эле кичине жардам берип коелу, ушу боорукер бир туугандардын атынан деп. Боорукер бир туугандарды биз баса белгилеп кетсек, бул 2-мектептин 95-жылкыларын Аллахым ыраазы болсун. Алыста жүргөн, чет өлкөдө иштеп жүргөндөрдүн Аллахым берекесин берсин, тынччылык берсин, ырыскысын көбөйтүп берсин. Мынакей ушул 95-жылкы балдарга Аллах ыраазы болсун. Мынакей ушу эжеге бизге 8.000 сом берген. Анан азыркы дарылары, мынакей аз дарыларды алып келдик, аз Оштон алып келдик. 9.600 сом болду. Сиз оорубуңуз жөнүндө айтсаңыз. Ушу баштар айтат, 6 ай лечение алышыңыз керек деп, мындай дарыларды алыш керек экен. Мына дарыларды алышым керек экен. 6 ай лечение алышыңыз керек деп доктурлар. Бул шишип жаман деп. Муну менен эч жака лечение кыла албайсыз деп атат. Ошо мына шишигим антип шишип кеткен, сол жагым жүрөккө жакын экен, тамыры бириген. Буну операция кылганга болбойт деп, сиз набык болуп каласыз. Муну менен 15 жыл жашайсыз деп доктурлар айтат. Ушу дарыларды алып турсаңыз деп атат. Мен бул алып турганга менин пенсиям жетпейт, күчүм жетпейт. Сиздерден суранам, колуңуздан келишин жардам бериңиздер сиздерден. Менден кайтпайса Алладан кайтат. Алла сиздерге ден соолук берсин. Баарыңыздарга чын жашоо, узун өмүр карайын. Суранам, колуңуздан келишинче мага жардам бериңиздер. Мынакей 20 күндө 10.000 кетет экен, 20 күндө мен алган пенсиям эчтеке жетпейт. Сиздерге ушу кайрылып суранам сиздерден. Мага жардам бериңиздер колуңуздан келишинче. Ага тууган эжелер, акалар, ушу алыста жүргөн мекендештерден суранам мен. 95-жылкы балдардан да суранам. Рахмат, миң марта рахмат, ушу балдар ушу чогултуп, ушу мына бир лечениямды көтөрдү, рахмат. Бул леченияны 20 күндө бир алып турушум керек. 20 күндө 10.000 кетет экен. Мен ал акчаны каяктан табам? Мен азыр жашоом өтө оор болуп атат. Кечинде болсо жаткандан кыйналам, белдерим ооруйт. Бир неме каптан менен жатам. Ооруйт, сыздайт, мен ушуну билбейм. Айла жок, эмне алам? Кудайым да муну мага бир сыноо берип койду, окшойт сыноо кылып. Аллага да шүгүр, ушинтип анантип эме кылганына да бергенине да шүгүр. Мен азыр жашоом өтө оор болуп атат. Жашай турган жерим жок. Көрүнгөнүн үйдө жашайм, ушинтип темселеп. Кыздарымды да ушинтип эптеп багып, мынакей. Мен жашай турган жерим мына бардыгы билишет элдерде эле. Өтө оор, өтө кыйын. Условиясы жок. Ошо муздактамда отурушумду өзүм кылбадым да. Кыздарым да мен көргөн күндү көрбөсүн, ушу бакчылар. Ушулардын да пешене. Mm-hmm.